Маргарет Тэтчер таамай айткандай, мамлекеттик акча болушу мүмкүн эмес. Салык төлөөчүлөрдүн гана акчасы бар. Бул мамлекеттик жана муниципалдык органдардын катышуусундагы бардык тендерлер биздин акча менен өтүп жатат дегенди билдирет. Жана алар алдамчылыксыз, ачык өтүшү абдан маанилүү. Ошондуктан жарандык коом өзү мындай алдамчылык фактыларын аныктоого активдүү катышы абзел. Ал эми жеңиштин сыры жөнөкөй. Эгерде баштыкта шарлар жашыл болсо гана. Мына бул жөн гана шамдагайлык, алдамчылыктын жыты да жок. Баары ыраазы, мага да акча калды. Президент Садыр Жапаров 25-июлда мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө жаңы мыйзамга кол койду. Киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык мындан ары бюджеттик каражаттардын эсебинен сатып алууларда тендер өткөрүү механизми жокко чыгарылды. Көптөр бул мамлекеттик сатып алуулардын өзүнө тыюу салынды деген ой жаралды. Азыркы учурда тендер деген сөздү колдонбойбуз. Бирок мамлекеттик сатып алуулардын негизги принциптери ошол эле бойдон калды. Жеңишке кепилдик бери турган трюк көрсөттүм. Бул баштыкта 3 топ бар. Кызыл, сары жана жашыл. Ким жашыл топту тандаса, ошол жеңет. Бала, келегой, каалаган топту суруп ал. Азаматсың, жеңдиң. Ал эми жеңиштин сыры жөнөкөй. Эгерде баштыкта шарлар жашыл болсо гана. Чүй облусунун Москва районундагы жалпы дарыгерлик практика борборунун медициналык мекемелеринин сатып алуулары менен таанышып жатып, эки ишкана сынактарга тынымсыз катышып, кезектешип, жеңишке жетишип жатканын байкадым. Үстүбүздөгү жылдын март айынан август айына чейин эки ишкана 14 мамлекеттик сатып алууларга катышып, бирөөсү сынактын жеңүүчүсү болгон. Контракт 700 сомдон ашык сумманы түздү. Алар мени эмне үчүн кызыктырды? Сатып алуулар порталынын расмий маалыматы боюнча экөөтөн Кара-Балта шаарында жашайт. Алардын телефон номери бирдей, жөн гана мобилдик байланыш операторлору ар башка, жана экөөнүн тең электрондук почта дареги бирдей. Анын электрондук дарегин колдонуп, социалдык тармактардан Кара-Балта шаарынан Фатима Рузиегова деген кайманаты бар Гульсуна Турдиева пакты таба алдык. Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча Гульсун Имамовна Турдиева спецмонтаж Гастрой жана АКБ-КЖ ишканасынын директору жана негиздөөчүсү болуп саналат. Юстиция министрлигинин жана сатып алуулар порталынын реестринин маалыматы боюнча Гульсун Турдиева менен Пак Денистин адреси бирдей, апасы жана уулу болуп чыкты. Гульсун Турдиева менен Орозахун Нурмухаметовдун телефон номери, бик жана электрондук почтасы да бирдей. Жеткирүүчүлөр Денис Глебович Пак, Орозахун Исмаилович Нурмухаметов, спецмонтаж Гастрой жана АКБ-КЖ ишканасынын электрондук почта дареги бирдей. Бул жеткирүүчүлөр башка тендерлерге да чогуу катышканы аныкталды. 22-жылдын май айынан баштап 23-жылдын август айына чейинки мезгилди изилдеп көрүп, АКБ-КЖ ишканасы Нурмухаметов менен 11 жолу жана Пак менен 1 жолу жасалма атандаштык болгонун аныктадым. АКБ-КЖ ишканасы жана Нурмухаметов же Пак гана катышкан мамлекеттик сатып алуулардын жалпы суммасы көрсөтүлгөн. Мезгил ичинде 2,5 миллион сомго жакын болду. Ошол эле учурда 22-жылдын май айынан 23-жылдын август айына чейин спецмонтаж Гастрой ишканасы Нурмухаметов менен 13 жолу жасалма түрдө атандашкан. Экөө гана катышкан мамлекеттик сатып алуулардын суммасы 4 миллион сомдон ашык сумманы түздү.
Жалпы жонунан 22 жылдын май айынан 23 жылдын август айына чейинки мезгилде жеткирүүчүлөр Багденис Глебович, Нурмухаметов Орузахун Исмаилович, спецмонтаж Гастрой жана АКБ-KG ишканасы Чүй облусунун Москва районунун 57 мамлекеттик сатып алууларына катышкан. Бул мамлекеттик сатып алуулар боюнча жалпы финансылык жүгүртүү 15,5 миллион сомду түздү. Башка сатып алуучу уюмдарды текшергенден кийин 22 жылдын май айынан августка чейин 296 мамлекеттик сатып алуулар өтүп, анда бул жеткирүүчүлөр утуп алганын билдим. Алардын суммасы 51 миллион сомдон ашыкты түздү. Бул мамлекеттик сатып алуулардын чоо жайын тактоо үчүн почта дарегине ээ болгон Турдиева Гүлсүн менен сүйлөшүү зарыл. Ошондуктан алар жашаган Кара-Балта шаарына барууну чечтик. Нурмухаметов Орузахон Исмаилович зарегистрирован на портале госзакупок с августа 2020 года. И вы ведете отчетность о совершенных государственных закупках? Да, конечно, мы ежегодно же сдаем декларацию. По всем договорам, у нас по всем тендерам заключены договора и работаем только перечислением. Какой в основном деятельностью занимается ИП? Приобретение запчастей, хозтовары, канцтовары. Хорошо. По этому адресу улица Лизы Чайкиной, 3, есть зарегистрированные другие поставщики, которые также бы участвовали в государственных закупках? У нас зарегистрирован по Суворова. Ага, хорошо. А по Лизе Чайкиной я веду свое ОСО, мы тоже участвуем в тендерах. Ну, там другая деятельность у нас. То есть эти ваши ОСО не конкурируют между собой, не участвуют в государственных закупках? Эки күндөн кийин апасы менен уулу Гүлсүн Турдиева менен Денис Пак бир эле тендерге чогуу катышып жатканы ырасталды. Гульсун Имамовна, помните, вы говорили, у вас еще сын, да, в тендерах участие принимает? Да. Это можете его фамилию, имя назвать? Пак Денис Глебович. Хорошо. Вот это вот я хотела уточнить. Он же тоже в тендерах участвует? Да, участвует. С вашими компаниями они не соревнуются? Вот когда запрос котировок, прошу его. Чтобы он... Но не по одному адресу, если Нурмухаметов там участвует. Но получается, Денис все равно участвует в этих закупках, где запрос котировок вместе с вашими другими, вот АКБ-KG, да, вы говорили? Нет, Нурмухаметов по другому адресу. Гульсун Имамовна. Постараемся, чтобы не с одного адреса. Хорошо. Гульсун Имамовна, вот в дальнейшем я хотела бы вас попросить, чтобы не участвовали они вместе в одном тендере, потому что это считается фиктивной конкуренцией, и она по закону считается нарушением. Даже если он по другому адресу? Да, даже если достаточно того, что вы же подписываете документ, что не аффилированные, это как раз-таки значит то, что не родственники. То есть им нельзя участвовать в одной закупке. Бул учурда берүүчүлөрдүн ортосунда жеңичинен сүйлөшүү бар. Албетте, бул мыйзам бузуу болуп саналат. Анткени мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамынын 5-беренесинин 1-бөлүгүндө эгерде бир берүүчү башка ошол эле сынакка катышкан берүүчүгө жакын тууган же жакын адам болсо, сатып алууларга катышууга тыюу салуу каралган. Ийгилик кокустоо эмес, бул система. Ошентип паратты мен башкарам. Кана, ачалы. Мына. Мына бул жөн гана шамдагайлык, алдамчылыктын жыты да жок. 2023 жылдын 24 январында Жалал Абад шаардык мэриясынын Жалал Абад суу канал ишканасы терең скважина насосторун
жана күч трансформаторлорун оңдоого тендер өткөргөн. Анда сынакта 2 катышуучу Ош-Горводоканал ишканасына караштуу Аквастрой сервис чарбалык оңдоо курулуш башкармалыгынын муниципалдык ишканасы жана жеке ишкер Арипов Кудайберди Турдалиевич. Мелдеште Арипов Кудайберди Турдалиевич жеңишке жетти. Бирок бул жерде кызык нерсе бар. Юстиция министрлигинин маалымат базасына ылайык ал атандаш Аквастрой сервис Ош-Горводоканал компаниясынын жетекчиси болгондугунда. Башкача айтканда, ал өзү менен өзү сынакка катышкан. Тендердик сумма 1,450,000 миң сомду түздү. Бул жерде сөзсүз жасалма тандыштык бар. Биздин сатып алуулардын ачыктыгы форумунун мүчөлөрү мамлекеттик сатып алуулар департаментине арыздангандан кийин бул тендер милдеттүү түрдө жокко чыгарылыш керек эле. Сиздин ишканаңызда катышып атат да жанакы Ош-Горводоканал туурабы? Ош-Горводоканалга караштуу Аквастрой сервистин директору катары сиз катышып атасызбы? Технический ачык болуп атпайбы, мен баягындай. Анан жеке ишкер катары да катышып атпайсыз өкүңүз. Ошондо конфликт интересов жокпу деп атпайбы ошону? Негизи конфликт интерес болуш керек. Болуп атпайбы. Технический ачык болуп калганда мен ал менин баягы балам основной баягы частныйды балам иштетет да. Директорбу ал? Катышкан, анан биздин баягы бухгалтер отдельно ал киргизген, ошол анан кирип калган экен да. Жыйынтыгында жарандык активисттердин кийлигишүүсү менен бул сынак жокко чыгарылды. Бирок 22-жылдын февраль айында ушул эле ишканалар катышкан тендер мыйзам бузууларга карабастан өткөрүлүп, расмий орган тарабынан бекитилген. Жасалма атандаштык мыйзам бузуу болуп эсептелинет. Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамынын 6-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык, эгерде бир берүүчү ошол эле сынакка катышкан башка берүүчүнүн уюштуруучусу же жетекчиси болуп саналса, алардын сунуштары четке кагылышы керек. Бул норма атандаштыкты кеңейтүү жана бааны арзандатыш максатында жазылган. Жиберип келсеңби? Бүгүн бизге конок келет эле. Дүкөнгө барып, мумпо сеп келсең, 1,5 килограммда Snickers Mars Milky Way. Макул. Бияқта 400 грамм, бирок апам 500 граммдан алды деле. Бирок бияқта 500 граммда көрүнөт экен. Ал эми баарын кошуп койсом, бир пакетке, андан көбүрөөк көрүнөт экен. Намам, сен айткандай 1,5 килограмм конфет алып келдим. Азамат кызым, рахмат. Баары ыраазы, мага да акча алды. Тендерлерди изилдеп 22-жылдын август айында Бишкектин капиталдык курулуш башкармалыгы 73 жана 20 мектептерге жабдууларды алып келүү үчүн тендер уюштурганын байкадым. Бул сынакка 2 компания катышып жатат, бирок биринчи этапта документация одуну ката кетирилгендиктен бирөө четке кагылды. Жыйынтыгында Сапатпром жоопкерчилиги чектелген коому жеңишке жетти. Жабдуулардын сатып алуу боюнча келишимдин суммасы 30 миллиондон ашык болуп чыкты. Бирок мен келишим боюнча берилген жабдууларды карап баштаганда абдан таң калдым. Анткени номер 73 мектептин жабдуулардын тизмесинде биринчи бөлүмдө жабдуулар, экинчисинде эмеректер, үчүнчүсүндө оргтехника болуп чыкты. Ал эми номер 20 мектепте 117 буюм бир тизмеге киргизилген. Ашкана жабдыктарынан баштап мектеп эмеректеринен тартып кеңсе жабдууларына чейин. Бир сөз менен айтканда баарын аралаштырып салышты. Сынактын милдеттүү шарты болуп, жеткирүүчүнүн өзүнүн эмерек жыйноочу цехи болуш керек эле. Бирок эмеректерди жасоо бул бир иш, технология же компьютерлик жабдууларды жеткирүү бул таптакыр башка. Жеткирүүчү бир эле учурда баарын жасай албайт. Ошондуктан капиталдык башкармалык бул сынакты адистештирилген жеткирүүчүлөргө бөлүш керек болчу. Мындан тышкары тендерлик документацияда товарлардын баалары көрсөткөн эмес.
Ошондуктан ашыкча баа болдубу түшүнүү кыйын. 73 мектепте жетекчиликтин колунда товарды кабыл алуу актысы жок. Бирок берилген товарлардын тизмеси бар. Сколько там стоимость нет, оказывается? Здесь Вот акт приемки у вас со стоимостью тоже был или только по качеству? Только по качеству? То, что я пришел в апреле этого года, по поводу приемки не было, я не принимал. Мне единственное дали вот этот экземпляр. Предыдущий директор, мы с ним прошлись. То, что по факту это есть, в наличии есть, только по вот этому списку. Вот этот список я даже, честно говоря, не знаю. Эки тизмени салыштырып жатып, мектеп тизмесинин ашкана жабдыктарында кээ бир буюмдар жок экенин көрүүгө болот. Мондай эмеден эколетабизде. Так. Из нержавейки, там 5 стоит. Ага, там же вроде еще стоит. Они говорят, ключу. Керде эко, берде үчө. Үч. Керде эко да, жибирөк эми. Посчитайте, пожалуйста. Полка берет нам эколе. Полка стеллаж. Полкада подмыну эколе. Потому что телевизор нам эколе. А через 5 деп жазышты. Так. Я еще, а порталда, когда закупали, 8 деп турат. Смотрите, вот тут 20 позиций. У вас на 17 заканчивается. То есть уже трех позиций нет. Спортзалда дагы жетишпеген буюмдар болуп чыкты. Щит баскетбольный 2 штуки. Да, а тут еще, видите, щит баскетбольный 2 штуки. То есть как бы 2 есть, а 2 нету, да? Все хорошо. Так, беговая дорожка. 4 метра, да? Так, понять, она как бы как? Прям резиновая. Так все, что есть же здесь, да? Да. Ал эми актовый залда аудио жабдыктарынын техникалык мүнөздөмөлөрүн түшүнүү кыйынга турду. Бирок отургучтары бир жылга да чыдабаган кемчиликтери ор коюп чыкты. 20 мектепте дагы буюмдун баасын атай алышкан жок. А факт приемки передач? Акт приемки передачи мы делали. Делали с учетом поступившего. И мы делали выверку, да? И мы подписывали этот акт приемки передачи без указания стоимости, только с перечнем товара. Кээ бир буюмдардын позициясы мектеп жетекчилигинин өтүнүчү менен жеткирүүчү тарабынан алмаштырылган. 93-я позиция, 91-я позиция, мы их меняли. Мы писали письмо, просим убрать вот это, а приобрести другое оборудование. И я же говорю, 2 интерактивные панели, диагональю 75, они висят. Одна здесь висит в этой школе, а вторая висит в здании той школы, но они обе здесь. Мектеп жетекчилиги жеткирүүчүгө карата эч кандай нааразычылыгы жок. Бирок болуш керек эле. Вот он у меня тоже Canon 3010 и вот этот вот компьютер, который мне дали. Вот, пожалуйста, Intel Core i3 он, насколько я помню, то, что я смотрела. 17-го? Видеокарта не присутствует? Нет, видеокарты нет. Техникалык документтерге ылайык компьютер GTX 1050 видеокарта менен камсыз болуш керек эле. Жана буга көп акча жумшалган. Экинчи көңүл бура турган жагдай. Иш жүзүндө актовый залдагы көп буюмдар атамекендик өндүрүш эмес. Карты из Турции пришли, очень тяжелые, правда, но качество хорошее. По стандарту, по нашему стандарту санпиновскому, то, что делает наша Кыргыз мебель, они отличаются, конечно, они немножко уже, чуть-чуть. По ширине одинаковые, по длине, вернее, одинаковая, ширина чуть-чуть уже. Анда эмне үчүн капиталдык курулуш башкармалыгы сатып алууга тоскоол жасайт? Жеткирүүчү эмерек цехи болуш керек деп милдеттүү шарт коюп. Анан дагы эмнеге башкармалык жеткирилген жабдуулардын баасын кабыл алуу актыларында жашырат? Бул суроолорду Бишкек шаарынын мэриясынын курулуш башкармалыгына Гүлмира 7-сентябрда кат жөнөткөн. Бирок өз убагында жооп ала албай, өзү иш башкармалыгына барууга аргасыз болду. 2 управления объединили. Поэтому сейчас вот этот тендер, конкурс проводили в прошлом году. Сейчас надо документы поднять, изучить, а потом, не видя ничего, просто мне трудно сейчас ответить на эти вопросы. Бир күндөн кийин Гүлмира мамлекеттик сатып алуулар сайтынан бардык маалыматты ала аларын убадаланган. Бирок жогоруда айтылгандай, товардын баасын документтердин негизинде аныктоого эч кандай жол жок. Мамлекеттик сатып алуулар мыйзамына ылайык сатып алуулар лотторго бөлүнүшү каралган. Ошондуктан бул жерде мыйзам бузулуу бар. Лот бөлүнбөйт. Ошондуктан башка лотторго көз карандысыз жүргүзүлүү тийиш.
электрондук мамлекеттик сатып алуулар өткөрүүнүн тартибине ылайык сатып алуу предметин өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен сатып алуулар тийиштүү лотторго бөлүнөт. Бул эреже атаандаштыкты кеңейтип, бааны төмөндөтүүгө багытталган. Мисалы, компьютердик жабдууларды жана эмеректерди берүүчүлөрү ар кандай баары бир лотто болгондо эмерек чыгаруучулар катышпай турганы анык. Бул болсо ортомчулардын катышуусуна жана баанын кымбатташына алып келет. Ошондой эле сатылып алынган жабдууларды, эмеректерди жана оргтехниканы баланска киргизүү үчүн ар бир объекттин өзүнчө сатылып алынган баасы болушу зарыл. Көп жагынан тендерлердеги коррупция укук органдары жана жарандык коом тарабынан тийиштүү түрдө көзөмөл жоктугунан келип чыгууда. Тендерлерде көрсөтүлгөн мыйзам бузуулар айсбергдин учу гана. Андыктан аларды көзөмөлдөө ыйгарым укуктуу органдар гана эмес, жарандык коом дагы активдүү жүргүзүшү керек. Биз гүлдөгөн, күчтүү, таза Кыргызстанды ошентип гана кура алабыз.